кумурска шерик болуп угай айдашты. Мында түлкү башын ооруйт, кымыз ичип келем деп күнүгө жайлоого кетип калат экен. Кумурска жалгыз өз будайды сугарып, уруп, жайып бастырды. Бир күнү түлкү өлгөн кызылды көрүп ичинен кымындап кумурсканы алдап эгинди бүт озу алгысы келди. Кумурска муну бөлүп убара болбойлу, андан көрө жарышайлы да кимибиз биринчи чыкса будайды бут алайлы деди. Артта калганыбыз куруп калайлы деди. Кумурска ойлонуп туруп түлкүнүн айгырына көнүдү. Жарышы жерге барып экөө катар турду. Түлкү кеттик деди да кулагын жапырып чуркаган бойдон жөнөдү. Кумурска ага чейин түлкүнүн куйругуна чап жармашты. Түлкү кырмандын четине келип, кумурска кайда келе жетти болду экен деп артын жап карап, анан токтоп калып силкингенде кумурска ыргып түшүп, өлгөн кызылдын үстүнө чыгып, "Ой, сен эмнени карап турасың?" деп кыйкырды. Түлкү чочуп кетип, "А сен качан келдиң?" деди. "Мен келгеним качан? Сени күтө берип эригип кеттим" деди кумурска. Түлкү айласы жок, же тапкан пайдасы жок жолго түштү. Кумурска өз эмгегине өзү ээ болуп, будайын кампага ташып, токту да жыргап, күнөп жашап кетти.